Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin менен Беларусь президенти Александр Лукашенконун Москвадагы жолугушуусу айлык маяна боюнча тамаша менен башталган. Лидерлер кучакташып кол алышкандан кийин Александр Лукашенко чарчаган президент кайда карап турасыздар деп орус президентинин колу алдындагыларына кайрылган. Бары жакшы, биз бир аз иштешибиз керек. Айдын аягында айлык алуу үчүн кассага келебиз, айлыкты актоо үчүн иштешибиз керек деди Putin. Олуттуу темага өткөндөн кийин Putin эки өлкө түрдүү тармактарда, анын ичинде коопсуздук жана экономика тармагында ийгиликтүү иш алып барганын билдирди. Куда вы смотрите? Нормально. Надо немножко работать в конце месяца, в кассу с зарплатой. Надо отрабатывать зарплату. Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Завтра у нас большое серьезное мероприятие. 33 жаштагы Максим Чернышев өмүрүндө биринчи жолу өздүгүн тастыктаган документ алды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. 6 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын конок үйүндө 90-жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну үй бүлөлүк шартка жана жашоодогу кыйынчылыктарга байланыштуу Кыргызстандын жарандыгын ала албай жүргөн Чернышев Максим Алексеевичти кабыл алды. Көрүлгөн чаралардын негизинде 33 жаштагы Чернышевка Кыргыз Республикасынын улуттук паспортун ID карт жана эл аралык паспорт тариздөө жана берүү үчүн керек болгон баштапкы документтер калыбына келтирилди. 2023 жылдын 16 мартында Максим Чернышев УКМКнын төрагасына Кыргызстандын паспортун алууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен видео кайрылуу жасаганы бар. Максим Чернышев калкты тейлөө органдарына бир нече жолу кайрылганын, бирок өздүгүн тастыктаган документтер алуу аракетинен майнап чыкпаганын, себеби ата-энесинин жана Кыргыз Республикасынын паспортун берүүгө негиз болгон документтердин түп нускасы жок болгондугуна байланыштуу ала албаганын айтканы бар. Оштун Кара Суу шаарында 5-6 жаштагы кыздарга ыплас аракеттерди жасады делген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалымдалгандай 3 апрелде Кара Суу райондук милициясына кабар келип түшкөн. Анда Кара Суу шаарынын 6 жаштагы тургунун үйүнүн алдында белгисиз адам колун кармап автоунаасына алып келгенин айтылат. Аталган факты каттоого алынып териштирүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө ушул эле жылдын 29 март күнү Кара Суу шаарында 44 жаштагы жаран 5 жана 6 жаштагы кыздарга өз унаасында ыплас аракеттерди жасагандыгы аныкталган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 158 беренесинин негизинде ыплас аракеттер боюнча кылмыш иши козголгон. Ал райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Карапайым эл жеңилдетилген насыя ала албай жатат. Бул тууралуу бүгүн 6 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев билдирди. Насыя боюнча эл аябай нааразы болууда. 6% үстөк менен насыя берилүүдө деп жатабыз, бирок элге жетпей жатпайбы? Баягылар эле алып алды деп нааразы болуп жатышат. Эми мурда иштеп жүргөндөр жолун билет экен да. Карапайым элге жеткирүүнүн жолун издеш керек болуп жатат. Болбосо жөн эле коюш керек. Элди экиге бөлбөй деди Балбак Төлөбаев. Белгилеп кетсек, бул маселе парламенттин кечеги күнкү жыйынында дагы көтөрүлгөн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Европада коркунучтуу вирустарды алып жүрүүчү чиркейлердин жаңы түрү пайда болоорун эскертет. Мындай маалымат уюмдун расмий сайтында жарыяланды. Анда айтылгандай, кооптуу вирустук ооруларды алып жүрүүчү болгон Айдес чиркейлери түштүк Европада барган сайын кеңири тарап жатат. Алардын көбөйүүсүнө Европа өлкөлөрүндө жаз жана жай айларында катталган жогорку температура түрткү болууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Испания, Франция, Италия, Греция жана Хорватиянын калкы коркунучта экенин эскертет. Уюмдун адистери Айдес чиркейлери түндө эмес күндүз адамдарды чага турганын белгилешти. Ошондой эле адистер бул чиркейлер алып жүргөн вирустарга каршы азырынча вакцина жок экенин кабарлашкан. Алматыда дизелдик отунга болгон суроо талаптын курчушуна байланыштуу бир катар май куюучу жайларда чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышкан. Акимият дизель майынын тартыштыгы бир нече себептерден улам келип чыкканын белгиледи. Акыркы убакта Алматы облусунда жергиликтүү тургундар жана транзиттик унаа ээлери тарабынан дизелдик отунга суроо талап күч алган. Мындан улам керектөөнүн көлөмү 35%га өскөн. Шаар тургундарын автобус парктарын жана коммуналдык кызматтарды камсыз кылуу максатында
айрым май куючу жайларда дизель майы чектелген лимит менен сатылууда. Жолдогу дизель майы көзөмөлдөнүп, башка аймактардагы вагондордун бош туруп калуусу боюнча маселелер тез арада чечилип жатат деп түшүндүрүштү. Алматыдан эске салсак, буга чейин Алматы шаарынын жана облустун тургундары май куючу жайларда дизелдик отундун жоктугуна наразычылыгын билдиришкен. Алардын айтымында 15 марттан бери дизель майын чекене сатып алуу мүмкүн болбой жатканын кабарлашкан. Тилек Салыков жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Белгилеп кетсек, Тилек Салыков 2022 жылдан бери жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин укуктук ченемдик камсыздоо башкармалыгын жетектеп келген. Буга чейин жаратылыш ресурстары министринин биринчи орун басары кызматын Канатбек Садыков аркалап келген. Бүгүнкү күнгө карата республикабыздагы банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда сиздер менен валюталар курсу менен таныштырабыз. 1 рубльды сатып алып 1 сом 10 тыйындан болсо, сатуу 1 сом 14 тыйынга чейин болууда. Ал эми долларды сатып алуу 87 сом 30 тыйындан 87 сом 47 тыйынга чейин болсо, 88 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. 1 евроны сатып алуу 93 сомдон 93 сом 50 тыйынга чейин болсо, 94 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.